Ланкестүү көрсөтүүсүн улантат, тажы илдетинен кантип алдын алабыз, андан кантип сактанабыз, кантип айыгабыз, кантип оорубай жүрөбүз деген темада сөз кылып жаткан учурубуз. Бизге дагы да болсо мейманыбыз бар, тааныштырып өтөйүн. Токмок шаарынын санитардык эпидемиологиялык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Фарида Садамкулова эжекебиз мейманда. Саламатсызбы эжем? Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эң алгач ушу медицина кызматкерлеринин ден соолугун ойлоп атабыз. Сиздин ден соолугуңуз жакшы болсо, анда калай калктын, анын ичинде Токмок шаарынын, анын ичинде Чүй районунун ден соолугу жакшы деп айткым келип турат. Учурда Чүй району жана Токмок шаарын алып караганда абал кандай болуп турат? Эми бүгүнкү күндө барыңыздарга маалымат болгондой эле Токмок шаарында дагы Чүй районундагы эпидемиологиялык абал акырындан азайып, кичине туруктуу абалга келип атат демекчибиз. Себеби Чүй районунда өзүбүздүн Токмокубузда 216 орундукка дайындалган баягы кызыл зона деген больницабызды ачпадык беле. Ошол жерде ооруларыбыз жатчу. Буга да жетишпей бараткандыгы үчүн Чүй бейтапканасында биз 30 орундук именно кызыл зона ачканбыз. Бүгүнкү күндө мына 1-сентябрдан баштап жай менен иштеди. Булар Чүй районун толук камтып, дарылап атышты. Анан бүгүнкү күндө 1-сентябрдан баштап биз ал кызыл зонаны жаап эле кадимки ооруларды кабыл алууга даярданып даяр болдук. Анан кийин бул ковид оорусу, коронавирус деп эле келатабыз. Алдын алуу үчүн биринчи убакытта мен азыр белгилей кетет элем, ар бир жаран өз ден соолугуна өзү милдеттүү. Себеби баягы таза жүрүү, туура тамактануу, өз убагында режимди сактоо, ушунун баардыгы ошол сактанууга да кирет да. Анан бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп аткан жогоруда айтылып кеткендей эле вакцинация, эмдөө жолдорунан качпаңыздар демекчимин учурдан пайдаланып. Себеби бирден бир биз дагы баягы биз практикалык дарыгерлер болгонубуз менен биз дагы дүйнөлүк всемирное здравоохранение деп коебуз, ошо дүйнөлүк, бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо боюнча ошолордун маалыматы менен баягы илимий тастыкталган жолдору менен, алгоритм менен гана иштейбиз, андан чыкпайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө айтылгандай эле ушул биздин Кыргызстанда бекер 3 түрдөгү вакцина тургандан кийин албетте алып, өздөрүнө өздөрү сактануу жолдору калыш керек деп демекчимин. Фарида эже, жакшы жаңылык айттыңыз. Чындыгында эле азыр өлкө аймагында тажы илдетинен айыккандардын саны дагы көбөйүүдө, аны жуктургандардын саны дагы азаюуда да. Бул эмнеден улам? Вакцина алгандан уламбы, эмдөөдөн өткөндөн уламбы, же болбосо бул аба ырайынын бир өзгөрүүсүнөн уламбы, же болбосо оорулар ооруп анан айыккандан кийинки абалбы, эмнеден улам ушинтип азаюуда, анан кантип азаюуда? Билинер билинбес менен ооба туура айтасыз. Булар көпчүлүгү баягы биринчи пандемия башталганда көп нерсени билбей жуктуруп, той ашты да токтотпой, өкмөтүбүз бардык баягы методдорун колдонсо дагы биз деген баягы өзгөчө кыргыз эли буга тил албастык кылдык. Анан ооругандардын саны өтө көп болду. Ошон үчүн баягы после эметиги ооругандан кийинки адамда да иммунитет пайда болот. Албетте сөзсүз пайда болот. Анан кийин дагы бир себеп болду. Андан кийин ошол дарылануунун асакайып кеткени да бир себеп болду. Анан бүгүнкү күндө бирден бир бул эмдөөнүн себеби деп айтып кетмекчибиз. Анан дагы бир маалымат, баягы ковид менен ооругандан кийин канга дагы инфекция кирип кетет экен. Бул көптөгөн ооруларды алып келет экен. Мисалы, эч кандай мурун сахар оорусу, кант диабети жок болсо деле, өзү жаш болсо деле кант диабетин жуктуруп алган күндөр, өзү жаш болсо деле башка өнөкөт ооруларды кабыл алып алгандар дагы пайда болот экен да. Бул эми кандай гана оору болбосун, бул инфекциялык өтө күчтүү баягы коркунучтуу ооруга кирет, өзгөчө коркунучтуу ооруга киргендиктен албетте бул инфекцияга кабылданган адам
после действия осложненный форма деп коебуз биздин медицинаның тили менен. Албетте кандайдыр бир эме өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Кандайдыр бир өз таасирин тийгизген жок. Баягы өзгөчө жанагы сахарный диабет деп кант оорусу көбөйгөндөр өтө көтөрө албай калып атышты. Анан кийин өзгөчө баягы жашы кичине улгайгандар болсо бул орунду да көтөрө албай калып атышты. Себеби буга каршы организмдин өзү тура албай калды да. Дары дармек даярдасак да. Албетте бардык эле оору өзүнүн баягы салакасын тийгизбей койбойт. Фардажа өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз да, негизи кандай оору болбосун организмди даярдаш керек, организмди ар дайым сак саламат алып жүрүш керек депчи. Эмдөөдөн сырткары дагы биз иммунитетибизди карашыбыз керек, иммунитет ар дайым бийик болуш керек, күчтүү болуш керек. Ал үчүн дагы кандай шарттарды, кандай нерселерди кылышыбыз керек? Ошо баягы жайкы күндөрү чыңдап өздөрүн, анан бул шаар ичинде болсо жакшынакай балдардын бассейн дегендерибиз бар, сүзмө көлдөрүбүз бар, тренажерный деп азыр өтө жакшы жетишкендиктерге жетип отушуп атпайбызбы? Ошолорго да көңүл бөлүп, өзүнүн убактыларын бекер кетирбей, ошол жака деле барышсын демекчимин. Кары жаш дебей, чыңдоого көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Мындан тышкары тамагына өтө көңүл бериш керек. Азыр өтө жашылчалардын убагы, ошол жашылчаларды көбүрөөк колдонушу керек. Мындан тышкары деле баягы белок көбүрөөк тамактаныш керек деп атат. Диета деп эле азыркы жаштарыбыз да көбүрөөк диетага бөлүнүп, эт, майдан каршы болуп атышат. Аны деле өз убактысы менен жеп туруш керек. Бизде сбалансированный питание, рационуңузда туура болуш керек деген сөздөр бар. Ошон үчүн ошондой эле сүт, каймак, майдан тартынбаңыздар демекчимин. Эң сонун айтып кеттиңиз да. Анткени чындыгында эле сизге сөзүңүз каралчу, көпчүлүк жаштарыбыз айрыкча бак диетаны көбүн эсе кармашат. Өзүңүз айткандай май, сүт, каймак жана эттен баш тартышат, бирок убагы менен организмге ал дагы керек экен, аны дагы колдонуп турушубуз керек экен. Андан сырткары бул эмдөө жүрүп жатат. Эми канча жаштан, канча жашка чейин кайсы адамдар ала алышат? Эмдөө жүрүп жатат, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, биз дагы жанагы өзүбүздүн эрежебиз боюнча 18ден өйдө 60тан ары бардык алыш керек. Бардык алыш керек. Себеби мурда да белгилеп кетишпеди, индивидуальный подход деп. Ага карабастан бардык алыш керек. 18ден өйдө баягы өнөкөт, күч алган өнөкөт оорусу жоктор, анан өтө күчтүү стадиядагы аллергиялык оорусу жоктор, анан өтө карыган адамдын баягы шишик, кан басымы өтө эле бийик көрсөтмөлөр, баягы дарыгердин көрсөтмөсүнө каршы болгондорго биз аларга алгыла деп талап кое албайбыз. Андан башка адамдар алыш керек. Мисалы бүгүн саат 11-де биздин акимибиздин колдоосу менен ошо өзүбүздүн аянтчабызда медицина кызматкерлери, мугалимдерибиз, бала бакчаларыбыздын бардыгы ошо акция кылып, ак халаттарын кийип алып, ошондой эле жанагы волонтер деп коебуз, баягы ыктыяр жигиттерибиз, кыздарыбыз бардыгы болуп, мына Нурбек Саткыныч деп коебуз, биздин ошо Бейтабыздын Чүй районунун больницасынын мүдүрү 6-күндөн баштап, 2-сентябрдан баштап чогуу биздин мекеме менен кошо акцияларды өткөзүп атат. Буга 10 айыл өкмөтү, Чүй районунда 10 айыл өкмөтүбүз бар. Ошолордун бардыгы болгон күчтөрүн жумшап, болгон жардамын көргөзүп, биздин медициналык кызматкерлерге өтө жакшы жардамдарды берип атат. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча белгилей кетишибиз керек. Чүй району биринчи келе атабыз. Ошол менен ушул темпте кетсек экен деп атабыз. Себеби
18 план боюнча 14 миң адамды баягы эмдешибиз керек, 70%, 70%. Азыр канча пайыз? Азыр мугалимдерибиз толук 63% алды, медицина кызматкерлерибиз 95% алышты. Анан жанагы силовые структуры, коргоо органдарыбыз болсо, алар дагы 57-60-ка жетип калышты. Эми ушундай күч менен акцияны бекер талап кылбаса керек, 1-ден 10-на чейин биз дагы ошону камтып кетебиз го деп ишене, өзүмдү да ишендирип, сиздерди да ишендире алам го деген ойдомун. Дагы бир ирет белгилеп кетсеңиз, дагы кимдер алганга болбойт эмдөөдөн? Баягы биздин термин менен айтканда онкозаболевание, сильные патологические изменения в организме последней стадиядагылары, анан аллергиялык оорусу астматический болуп көргөзмөдө жоктор, анан кийин диабет менен ооруган оорулуулар, ошондой эле буга чейин дагы баягы кош бойлуулар, бала эмизген айымдар дедик эле. Бирок Всемирная организация сегодня тоже кичине бизге айтып атат, алар деле кааласа болсо, өзүнүн антителалары кичирээк болсо, баягы 7 айдан өткөндөн кийин алууга болот деп. Бирок биздин районда аны баштай элекпиз. Анан антитела деп калдык. Мен төмөндөгү келген меймандарга да ушул суроону узаттым эле. Эгерде антитела организмде туруктуу болсо, анда эмдөөдөн өтпөй койсо деле болот экен. Бирок бир гана аз убакытка чейин таптакыр өтпөйсүз деген бизде андай эреже да жок, талап да жок. 1-2 айдын ичинде баягы өтпөй турсаңыз болот, ойлонуңуз деген гана сөз да, өзүңүздү даярдагыңыз деген гана сөз. Бирок сиздин антителаңыз аябай жакшы экен, сиз бул оорудан алыс болосуз, жанагы сиздики вакцина алган менен жеңил өтөт дегенден биз алыспыз. Мисалы ошол антителаны улам-улам текшертип турса болобу? Болот, албетте болот. Ар бир жаран ал өзүнүн ден соолугуна жараша кан тапшыргандай эле определенный убакытта текшерип турса болот, албетте. Ошол эле учурда мисалы бир адам, бир жаран антителасын тапшырды, аныкы жакшы, мыкты деңгээлде, канааттандырарлык экен. Ага мисалы ушундай деп мүмкүн маалымдама кат же болбосо ушундай жазылабы, эгерде керек болгон учурда? Албетте жазылат. Албетте азыр биздин Банецкий, Гематез, биздин департамент госсанэпиднадзорубуз, биздин жогорку органдарыбыз полностью бул анализдерди өткөзө алат. Жанагы колуна баягы лабораториялык тастыкталган документтерин бере алат. Албетте. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Анда Чүй районунда, Токмок шаарында азыркы учурда эмдөө жүрүп жатат. Ошонун жашоочулары, калоочулары келип алышса болот экен. Болот. 8ден кечки 8ге чейин деле, бирок биз мобильный бригада деп атабыз. Да бир 4 киши чогулдук келе аласызбы десе, күнү түнү биздин бир мобилдик бригада чакырган жерге телефонго дап даярбыз. Кайсы жерге байланыш болот? Кайсы жерге эми 118 деп өзүбүзгө эметкенбиз, мэрияда да бар, биздин өзүбүздүн телефонубуз да бар. Бүт жерде жазылуу. 4төн ашык киши болсо, 4төн эмес, бир киши да келип кетесизби, мен бара албайм, жазап кетесиз десе, мобилдик машинабыз да даяр, күйүүчү майыбыз да даяр. Баягы ошол жана тез жардамдын жанында өзүнчө ошол круглосуточный деп коебуз, ошолордун баарын дайындап койгонбуз. Эң сонун. Анда сиз дагы эгерде Токмок шаарында Чүй районунун жашоочусу болсоңуз, анда эгерде ушул тажы илдетине каршы эмдөөдөн өтө элек болсоңуз, анда азыркы учурда күнү түнү деп айтсам да жаңылышпайт болушум керек, эмдөө жүрүп жаткан экен, келип эмдөөдөн өтүңүз, антителаңызды тапшырсаңыз болот. Негизи эле өзүңүздүн ден соолугуңузга, жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүз, бет каптагыныңыз, тазалыкты сактаңыз, инфекциядан алыс болуңуз дейлик. Биз болсо көрсөтүүбүз анан аруланталык, биздин баардык көрүүчүлөрүбүзгө ден соолугуңуздар чың болсун дейлик.